ужас кинолор, коркунучтуу кинолорду тартсам болгодай болуп калыптыр бул жер. Бул жака ремонт керек экен же эчтекеси жок калып кетебиз да. Бул здание эмне здание экенин бир аз күтүп турсаңыздар өзүңүздөр көрөсүздөр. Biz Moskovskiy rayonundагы Беловодскийге келдик. Бул жердеги ушул здание эмне здание деп ойлосоңуздар, оюңуздарга да келбейт да бул нерсе. Бул жакка келип ушундай бир ужас кинолор, коркунучтуу кинолорду тартсаң болгодай болуп калыптыр бул жер. Болбосо өзү чоң жерде ээлеп турат. Бул жакка ремонт керек экен же орундарды ээлетпей жаңы салышпайт. Анан бир нерсе болсо эле биз муну кылдык, тигини кылдык деп кыйратып сөз менен байып, иш менен эчтекеси жок калып кетебиз да. Биздин өйдө жактагылар деле, ылдый жактагылар деле ошондойбуз. Ушундай жерлер каралбайт. Анан отурушат, ар нерсени кылышып коюп, бири-биринин сөздөрүн, бири-биринин арттарын чукуп коюшуп. Үстүдөгү чоңдор эске ала албаган. Үй көрдүм маданияттын каралбаган. Маданият министри алсыз экен, оңдоп же жаңылап сала албаган. Чечилбеген маселе толуп жатса, чектейсиңер айтылган пикирлерди. Чекчейтип салдыргандын ордуна чекесинен сылайсыңар битирлерди. Сөгүнкүдөй иштерди жасап жатып, сөздөн кармап маданиятты сакта дешет. Кызматтагы кыйындардын кылыктарын көрбөгөндөй тескери макта дешет. Мен сактайт элем маданияттын үйлөрүн оңдогондо. Баарысын мактайт элем мына ушундай көйгөйлөр болбогондо. Керек болсо бүтүндөй мактагандан такыр эле качпайт элем керилбей кембагалды ойлогондо. Сиреге маданият үйүңөрдүн эшиктери ызым менен байланыптыр. Беловодский центринде жайгашкан Дом культураң аракканага айланыптыр. Бир аз бассаң жанында жайгашыптыр билим берген окуучуга белен мектеп. Мени карап окуучулар чуркап келди, оңдойбу деп суроо берип тегеректеп. Бир суроону кайра кайталап, балакайлар жан-жагыма келишти. Баш чайкап келечектин муундарына билбей калдым, эмне деп жооп беришти. Сурай келсең баарын эле кыйраттык дейт. Мына ушул беле министрдин оңдогону. Беловодский чоң эле айыл экен, бирок өкүндүрдү маданият үйү болбогону. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.